Бейиш нуру. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир туугандык тууралуу көптөгөн хадистерде айткан. Мусулмандар бул бир бүтүн дене. Мусулман мусулмандын бир тууганы, ага зулумдук кылбайт. Мусулман мусулмандын канын төкпөйт. Мусулмандын каны мусулманга арам. Дагы бул өңдүү көптөгөн хадистерде айтып кеткен саллаллаху алейхи ва саллям. Эми буга байланыштуу өрнөктүү бир окуяны айтып берели. Ал ушундайча, о менин бир тууганым. Мусулмандар бир согушта 2000 төө, 5000 кой жана муну менен катар көптөгөн олжого ээ болушкан эле. Алар сүйүнүшкөн эле. Бирок бул жерде мунафыктардын дагы бир оюну бар эле. Ибн Селул деген мунафык фитна чыгарыш үчүн ыңгайлуу учурду күтүп турган эле. Bir günü kuduktan su alıp жаткан кезде muhacirlerden Jahjash bin Masud menen ansarlardan Sinan bin Vaber аттуу сахабалардын чакалары бири-бирине тийип кагылышып кетет. Натыйжада экөө тартыша баштайт. Учурдан пайдаланган мунафык Ибн Селул экөөнүн тең уруусуна барып, Синан бин Вабер менен Jahjash бин Масуд урушуп жатат деп чагымчылдык кыла баштайт. Уруулар заматта келе калып, ортодон жаңжал чыгат. Ансар менен мухажирлердин бир туугандык мамилеси дароо солгундай түштү. Ибн Селул бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кайра окуяны ырбатканга аракет кылды. Анан ансарлар мухажирлерге жер журт берип сыйласа, мухажирлер ансарлардын жакшылыгын көрбөдү деп ушак таратат. Эгер мухажирлер Мадинага кайтчу болсо, ансарлар аларды кубалап чыгарын да айтты. Жана ушундай сөздөр менен элди дүрбөлөңгө салды. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям муну угар замат аны токтотконго киришти. Ал мындай нерсе түркөйлүк, Аллах берген немотка бой көтөрүп башкалардан үстүн болуу исламга жарашпай турган сыпат деп айтат. Артынан улутчулдукка үндөгөн бизден эмес. Улутчулдук кылып уруш чыгарганда бизден эмес. Улутчулдуктун айынан өлгөн да бизден эмес деп айтат. Улутчулдук дегенде эле алгач уруучулук эсибизге келет. Туура. Бирок мунун ичинде улутчулдук, жердешчилдик, тууганчылдык өңдүү да маселелер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям артыкчылык, үстүндүк бир гана таквалыкта деп айтты. Сахабалардан бирөөсү өз улутун сүйгөн улутчулдук болбойбу деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жок деп жооп берди. Качан силерден бирөөңөр силерден болбогон бирөөгө зулумдук кылганда, унчукпай турсаңар же анын зулумдугун колдосоңор, ошондо улутчулдук болот деп айтты. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардын баарын тургузду. Чогуу 5-6 саат жол жүрдү. Анан бир жерге келип токтошту. Катуу чарчагандыктан уктап эс алышты. Уктап турганда жүрөктөрүндө эч бир улутчулдук сезимдери калбады. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулман адам качан бош калып бекерчиликке кептелгенде шайтан аны менен алек болот. Аны жаман жолго түртөт. Ошон үчүн момун адам кыямат болгонго чейин бош олтурбай, бак тигип же бир иш менен алек болушу керек деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, мусулман мусулмандын бир тууганы. Бул бир туугандар кимдер? Мисалы, Орто Азия элдерин ала турган болсок, кыргыз, өзбек, казак, түркмөн, тажик, булардын баары мусулман. Куранда Аллах Таала албетте мусулмандар бир тууган деп айтат. Бизди бир тууган кылып, боордош кылып байланыштырып турган өтө көп ыйык улуу нерселерибиз бар. Мисалы, жаратуучубуз Аллахыбыз бир, сыйынуучубуз бир, ырыскы берүүчүбүз бир, пайгамбарыбыз бир, динибиз бир, кыбылабыз бир, жашаган жерибиз бир, планетабыз бир. Айтор, ушуга окшогон миңдеген руханий чынжырлар бизди байланыштырып кармап турат. Ушунчалык байланыштарга карабай, бир тууганына душмандык кылуу, кол көтөрүү, жогоруда аталган руханий байланышка чоң урматсыздык, акараат келтиргендик болуп саналат. Кээ бирки саясий окуялар албетте бул саясат болгондуктан кийлигишпейбиз.
Бирок ушуну кайталап эстеп алышыбыз керек. Алла Куранда албетте мусулманга бир тууган деп айтат. О менин бир тууганым, мусулман бир тууганын сүйөт. Ага жылуу мамиле жасашы керек. Жакшылыгына сүйүнүп, жамандыгына кайгырышы керек. Оор күндө жөлөк болуп, жардам берип, башына кыйынчылык түшкөндө жалгыз калтырбаш керек. Жараткан баарыбызга ошондой үммөт болгонду насип кылсын. Ошол эле кезде сырттан келген жана иштен чыккан мунафык чагымчылдардан сактасын. Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.